Биз ушу Мадина базарынын жанындагы курулган ушу жаңы Алато деген базарга келдик. Экинчи кабатка иштей тургандардын эшиги ушул болот да. Товарларды ушул эшиктен алып киреби? Жок. Саткан товарын деле көтөрүп чыгыш керек да. Лифти каеріне курамын деп атасыздар? Эки четинде болот. Теги стена теширет да ошакта болот. Бир лифт. Анан тиги башында бир лифт болот. Тиги башында. Демек, экинчи кабатын скат кылып бергенге да даярсыздар. Мына ошол элдин суранычы менен форточкалар Мадинанын арзаныраак болот. Анан жана каникулду айтып атам, мына 3 ай каникул берилип атат. 3 ай каникул аренда төлөбөйт. Азыркы учурда иштеп баштайбыз десе, иштеп баштаганга даярбыз. Ушунча чоң бүткөн базарды сатып алуу дагы чоң сумма да. Анан сиздер буга чейин эмне иш кылып элеңиздер, эмне менен алектенип элеңиздер? Белгиленген баа $20 деп, бул средний бааны айтылат. Буга чейин сатып алгандар эмне болот? Акчасын кайтарып бересиздерби? Базардын жетекчиси сиз болосуз, Да. Мэрияда сунуш берели. Биз де өзүбүздүн проекттерди беребиз да, мындай. Уже берилген алар эми иштеп атат ол боюнча. Амансыздарбы көрөрмандар, биз ушу Мадина базарынын жанындагы курулган ушу жаңы Алато деген базарга келдик. Кече мэр айткан ушул базарды бүт шарттарын ылайыктасын, талаптар, ушундай талаптарды койдук деп. Анан соодагерлер айтып аткан, бул жакта биз ушундай рулондорду көтөрүп иштейбиз, оор, экинчи кабатына чыга албайбыз. Мындай бизге иштеген бул базар ыңгайсыз курулуп калыптыр деген. Бүгүн ушул базардын жетекчилиги менен сүйлөшүп, ушул кандай шарттарды түзүп бере аласыңар келсе, мындай рулондорду көтөрүп чыкса, таңактарды көтөрүп чыкса, кантип чыгышат, кампасы каягында болот, булар сактачуу жери каягында болот, иштегенге канчалык ыңгайлуу болот, ошолорду иш жүзүндө көрөлү, айта турган шарт, кандай шарттар түзө турган болсо, ошолорун угалы деп келдик. А деп атпайбы? А катары 24-жылы салынып баштаган эле сатылып кеткен да буякчы. Булар бар, биринчи кабаты сатылып бүткөн. Биринчи кабаты бүт сатылып бүткөн. Экинчи кабаттары бош, экинчи кабат проект чийгенде ошо жанагындай ал үстүдө эле бутик болот деген да, мындай көрсөк болот, бутик. Анан мен жана соода сатыкчылар келди да, обращение келип, ушуну ыңгайлаштырып берели десем, макул мындай кыл деди. Мындай кылсак тиңдей кыл деди. Анан эми сөздүн ачыгында эми баягы көздөгөн максат башка окшойт да, менин түшүнүгүм боюнча. Алак биз ыңгайлаштырганга дайынбыз, эметкенге дайынбыз деп эле келебиз. Экинчи кабатка иштей тургандардын эшиги ушул болот да. Товарларды ушул эшиктен алып киреби? Жок, сатуучулардын суранычы менен биз капталдан 2 грузовой лифт коюп атабыз, 3 тонналыкчы. Анан ошол жактан көтөрүп, ал бияк болсо негизи кардарларга эсептелген вход. Кардарларга. Анан жанагы 1 метр болуп калды, 2 метр болуп калды. Бул негизи өзү проект чыгып атканда биз Кыргызстанда норма требованиялар бар. Лестницанын узуну турасы. Ошол норма требованияга ылайыкташтырып эметилген, жасалган лестницалар. Бул жөн гана. Азыр грузовой лифтти эми жасайсыздар да. Биринчи баш планда жок болгон беле? Планда жок болгон. Үстү негизи салынганда үстү склад болуп эсептелип, мына проекттик ошондой чийилген. Проектте үстү склад болгон бекен. Проектте үстү склад болмок. Ошо андан кийин мына ылайыкташтырып элдердин кайрылышы менен бизге лифт коюп бергиле, вентиляция коюп бергиле деп ошонун баарын биз мындай. Анда азыр үстү склад кылып калтырып койсо эмне болот? Келип алар склад кылбайбыз деди да. Соода сатыкчылар келип суранып атат да. Бизге склад эмес, бутик жасап бергиле деп ошо менен кетип атса кандай? Жок, астыңкы этажын алгандар үстүн склад кылып алып иштетип колдоно берет. Колдоно бермек. Өзү контейнер сыяктуу эле кылып. Ошондой кылса болмок да. Ошондой болмок, бирок эми айтып атпаймынбы? Ар кандай экен, ошо өткөндө комиссиянын алкагында чогулушуп бизге үстүн бутик кылып бергиле, лифт коюп бергиле деп суранды эле. Ошону аткарып атсак эми ал деле нерсе билбейм. Мына ордо азыр бул жактан товар чыгатуучу жер эмес да, өзү эсеп проект боюнча эсептелгенде товар ташыйбыз деп ызычып аткан андай эмес. Жак кардарлар үчүнкү эми. Жеңилиреги ушул экен, бир 30-40 килограммдай окшойт. Биринчи азыр лифтке чейин ушу менен эле чыгат деген сөз болгон да. Биринчи сөз эми ал туура эмес. Мындай бизден сурабай берилген информация экен. Бул кардарлар үчүн кириш. Ушинтип эле көтөрүп чыкмак да. Лифт каралбаса, бирок үстү склад эмес, мына сатуу эмеге ылайыкталган да. Саткан товарын деле көтөрүп чыгыш керек да. Бирок эки капталдан лифтти карап бергенбиз, суранычтар менен монтип бөлүп баштаганбыз, анан айтпайм, көздөгөн нерселер башка. Эми бул жак ушундай эле кенен экен, Ушундай кенен. Мындай аянтчалуу болуп турат. Аянтчалуу болуп турат.
Азыр сиздер ушул жерге кандай шартты түзөбүз? Лифтти каеріне курамын деп атасыздар? Эки четинде болот. Тетиги стена тешилет да ошакта болот бир лифт. Аха. Анан тиги башында бир лифт болот. Тиги башында. Чоң эшик. Мына жерденби? Ооба, чоң эшик ачылат бул жерден. Ал уже ачык болуп калат да, сквозной болуп калат. Мына жерден тешилет экен да. Мына жерден тешилсе бир. Аял. Анан аркы башынан. Аркы башынан, ооба, аркы башынан. Узундугу аралыгы канча? Аралыгы 200 метрден. 200 метр. 200 метрден. Түшүнүктүү. Бул ошондо жүк ташыганда лифт менен ташыйт да, бул жерден кардарлар кирип чыкканга. Туура түшүнбеске кардарлар кирip. Негизи башында эле чийилген да эми кардарлар груз эмес, жүк эмес, кардарларга рассчитанный да. Жүктү каяктан алып чыгат деген анда лифтти кийин сиздер чийдиңиздер. Лифттерди биз ошо айтпайм, биз проектисинде жүктү деле ушудан алып чыкмак болгон да товарларды деле. Биз өткөзүп алганда эми мындай да, биз ушундай мындан кичине начарыраак акыбалда өткөзүп алдык. Мына баягы ылайыкташтырып жазып атабыз. Мына лифт немеси каркасы куюлуп атат. Жана жер көрбөдүңбү ошол жака кел. Лифт, мына жерге лифт салынып атат. Мына жерге лифт салынып атат, мындай чыгат да, анан тизинен капталынан киришет. Аркы жер илип турган шатынын жанынан кирет. Эки жагынан тең. Потому что нар жагы наркы тарап, бер жагы берки тарапта. Эки жак двойной лифт да. Мына жактан кирет. Аркы башына да ушундай болуп курулат. Аркы башына да ушундай. Ар бир блокко курулат. Ар бир. Мына катардагылар бар. Ооба. Ар бир блок. Бул канчада курулуп бүтөт лифт? 10 күнүн ичинде ишке берилет уже. 10 күнүн ичинде берилеби? Ооба. Бул фундаменти куюлду, көрдүң? Мына каркастары дайын уже. Каркастарын коет деле болду. Металл каркаста. Уже мен болду. Баары мондай кеткен темирлерден коет экен да. Ооба, мына моларды жатпай. Тетиги тургандарды. Ушуларды коет. Каркастарын отургузат, мына моларгачы. Бояктан бөлүп бергиле деп суранган, мына биз ошондой ылайык болуп атканбыз, анан. Эгер айтса, мисалы үчүн ар жакта алар 20 квадрат, 30 квадратта эле отурушат да. Анан 14 квадрат. 14 квадрат. Экөөнү бириктирип алгандар 18 болот экен, чоң контейнерлерчи. Анан кичинеректери бар. Алар айтканы бу 64-70 квадрат экен, биз анчаны төлөй албайбыз дейт. Ошондо силер кыска кылып да жасап бересиздер? Ошол нерсе жалган нерсе. Бизге жанагы сатуучулардын профсоюздун эмелери башчыларыбыз деп, сатуучулардын атынан 5-6 киши келген. Бизди ушундай шайларды жиберди депчи. Анан биз алар менен сүйлөшүп 12 квадраттан, 8 квадраттан бөлүп бергенге даярмын деп, мен өзүмдүн адамды өз сөзүмдү берсем, анан келип алып, жок, андай кылбайбыз деди, анан мондай чоң экен. Андай маселе жок. Ошолордун кайрылуусу менен биз бөлүп баштаганбыз. 25 квадраттан бөлгүлө деди. Башка топ келди дагы 25 квадрат чоң, 12 квадраттан дедим. Ага да макул дедик. 8 квадраттан ага да макул дедик. Жок. Мен айттым, жок. Эч кимиси. Атак даяр мына. Шарттар түзүлгөн. Демек бөлүп бересиз. Бөлүп бергенге даярбыз. Өрт коопсуздугу боюнча кандай немелер көрүлгөн? Өрт коопсуздугу боюнча бияка жана пожарный гидранттар коюлат аны. Требованиялар менен. Анан пожарный астынан көргөзсөм болот. Пожарный эмелер бар, грушалар бар. Ошолор эми Мадинада кандай болгон болсо ошондой. Мен айтпаймынбы? Мүчүлүштүктөр бар. Ошолордун баарын жазап, шарттарын түзүп берип атам мен. Анан эми баягы бул аркы жагында эшик барбы, жокпу? Бар, ылдый түшүп кетсе болот. Ылдый кайра эле кардарлар. Эгер жана өрт болсо, бул ичиндегилер аркы жак менен бул жерден бир чыкса болот. Ортодон түшөт, ортодон ар бир блоктон түшкөн жерлер бар, ооба. Эки эшик бар, маселе жок. Жана маселе жок. Бүт шарттарды түзүп берип атабыз. Жылытуу, кышкысын, жайын салтындатуу кандай болот? Ошондагы белги, баса белгилей кетейин. Эски базарда контейнерде отурат дейм. Контейнер баарыбыздын чүйөсүндө темир. Жайкысын ысык, кышкысын суук. Анан эми бул болсо монолитный каркасный, жана элитка үйлөр салынганда эле салынган, өзүңүздөр көрсөңүз болот. Бетон менен салынган. Жайкысын салкын, кышкысын жылуу. Жылуулук ошо биз мындай общий жылуулукту бергенге мына светибиз дагы позволять этет, возможность да позволять этет. Жана отопление киргизет. Отопление. Жайкысын кондиционерлер коюлат, эми баары ысыйт да адам киргенде. Аны айтып атпаймынбы, требование кимдин эмеси өзүнүн каалоосу болсо өзү ылайыкташтырып жазып алат. Мэр айтты, жаңы базар качан даяр болуп, бүт шарттарын түзгөнгө чейин ар жактагыларга тийбейбиз деп. Сиздер ушундай шарттардын баарын качан толук түзүп бүтө аласыздар? Мен могу А блок деп коебуз. А блок боюнча айта кетсем, шарттар түзүлгөн.
азыркы учурда иштеп баштайбыз десе иштеп баштаганга даярбыз. Булар тосула элек экен го. Буларды ошо айтып атпаймынбы, жанагындай болуп список түзүшмөк да, профсоюздун кишилери список түзүп келмек. Биз мына сизге, например, 12 квадрат керек. 12 квадратты жетиштүү товарым мына арендам төлөң. Мага 45 квадрат керек. Биз ошого ачык болуп компромисске барып атабыз да. Лайык. Ал бат эле келет, пластиктерибиз келген, турат. Ар бири келип мындай списогун берип, мына мен алам дей турган болсо, тосуп бергенге анын эмеси жок да. Алар көчүп келип шартын ыңгайлаштырган чыкты параллельно биз тосуп бергенге жетишебиз да. Анан терезе форточкаларды дагы ачып берсин деген экен. Ошол мүмкүнбү же ушул боюнча эле калаган? Терезе форточкаларды мына жактан көргөзсөм болот. Өткөндө эл чогулганда ошол тарап, например, бияк деген бөлүнгөн да, жана штора, төшөк, мөшөк болуп. Алардын требованиясы болчу форточкаларды тиякты ачып бергенбиз. Азыр көргөзсөм болот. Бул катар багы сиздерде план болот да, бул катарга мыналар турат деп. Ошондо А блок деди, биринчи жагына эмнелер сатылат? Кездеме, төшөк. Биринчи кездеме төшөктөр бирде болобу? Ошону такташыбыз керек. Азыр жанагы местага ылайыктап эмне болот дегенде, чанткени катар болуш керек да, немесине карап, концепциясы менен туура ошо категориясы менен өткөндө ошо жанагы кишилер биякта эски сатуучулар бизге предложение берген, например, штора саткан болсо жанына фурнитура сатыш керек, төшөк саткан болсо жанына кебес сатыш керек депчи. Ошонун үстүндө дагы биз азыр иштеп атабыз, ылайыкташтырыпчы. Айтып атпаймынбы? Келген кишилер менен ар бири менен иштешип, мындай ачыкпыз, даярбыз. Түшүнүктүү. Буну эми алып түшүп коелу. Келек. Камераны кармасаң. Аха. Чыкканда биз ушундай ыргытып турушубуз керек, үстүнө склад кылып алсак депчи. Ачып жазап берип, ылайыктап берип. Жок өзү. Демек, азыр могул жердегилер була канча квадрат? Бирөө. 55 квадрат. 55 квадрат. Шартын көрүңүз мына. Асты кафель. Бияктар стенасы жылуу, свет счетчик, ар биринин өзүнүн счетчиктери бар, точкалары бар. Жылыткыч саям десе жылыткыч саят, муздаткыч саям десе муздаткыч саят. Канча мындай эми ограничение жок да. Демек, анда булардын склады каерде болот? Булардын склады негизи подвалда, бияктын подвалы бар да, подвал склад болуп бөлүнгөн. Анан нары жака чоң ангар салынган 7000 квадратка. Баш жагына? Баш жагына, аяк жагына салган 7000 квадрат ошол жака кылса болот. Складдан мындай маселе жок да складдан. Азыр айтып атпайбы, бизге ыңгайлуу эле үстүбүздө склад эле, үстүдөн түшүрүп туруп эле астан берип президент келсе берет элек депчи. Склад кылабыз десе склад кылышат, торговый точка кылабыз десе торговый точка. Үстүнбү? Үстүн. Астын алгандар үстүн. Үстүн алып беришет. Ограничение жок. Бөлүп берип коесуздар. Бөлүп берип жанагындай. Мен айтпадым, бөлүп беребиз, как болот. Анда мисалы үчүн астын мына ижара $20 турат дейли, примерно болжолдуу турду. А үстүн складын канчадан алат? Үстүнкү ошо мындан кичине арзаныраак болот. 50% арзан болобу? Канча арзан болот? Бир аз элеби? Жана комиссиянын алкагында ошол каралып атат. Ал комиссия жоюлуп кетти. Жок, азыр жанагы профсоюз болуп атпайбы? 7 кишини шайлап жиберип атпайбы? Кече мэр ошону жоюп салды. Жоюп салды. Потому что аягына чыккан жок да. Логистика конечный чыккан жок. Азыр элдерден обращение кылып жана келип атат да. Ошону кандай деп биз да кайра эме кылып атабыз, анализ кылып атабыз. Бүт карап лайыктап атабыз. Кандай болот депчи. Бирок тиякта тургандан бияк арзаныраак болот. Мадинадан арзан. Мадинадан арзаныраак болот. Анан жана каникулду да айтып атам да. 3 ай каникул берилип атат. 3 ай каникул аренда төлөбөйт. Только жана тазалыкка, ичкен суусуна, тырыткан мусоруна төлөйт. Демек, экинчи кабатын склад кылып бергенге да даярсыздар. Мына ошол элдин суранычы менен мына форточкалар коюлуп, бүт келип сурангандардыкын кылып берип атабыз. Лайыктап берип атабыз, шарттарын тууралаштырып берип атабыз. Өткөндө даараткана боюнча дагы маселе болду. Ушул Мадина жаңы салынып аткан базардын территориясында 4 даараткана бар. Кайсы жеринде? Жүрүңүздөр. Биягында эң башына кире беришинде бир даараткана бар. Бул жак башында. Аягында бир даараткана бар. Аркы башында. Ортосунда бир даараткана бар. Мен билгенден Мадина базарында жанагы темир торговый комплекстин астында подвалында бир эле даараткана бар. Демек, эки башында, ортосунда бар. Ортосунда. 4 жеринде ошо дааратканалар бар. Анан ар бир торговый комплекстин ичинде өзүнчө этаж сайын этаж менен дааратканалар бар. Торговый комплекс эчке чыкпайт да. Эми подвал кайсы жагында склад болот десе, мисалы үчүн могул жерде иштеп аткан адам подвалдан склад алды дейли. Ооба, жүрүш бияктан түшүп көргөзсүң. Ошого
канча басып барып, канчадан алып келиш керек, ошону көрөлү. Көрдүң, бул скатка да ылайыкташтырылган, сода түйүнү кылса дагы ылайыкташтырылган, вентиляция темелери коюлган, полный электричествосы кирген да. Эми жокта жана вентиляциясы жок деп жалган айтып атышпайбы, мына вентиляция. Бул астында экен, вентиляциясы. Астында. А бул подвалдын. Стяжкасы куюлган. Аркы чекесинен дагы кирген ушундай подвал. Бүт кире берет, блоктордон кирип кетет. Бүт салынган блоктордун астында ушундай подвалдар бар, даяр. Бул жана унаа токтотуучу жай эмес беле? Жок, бул скат. Жок, баягы объектинде жасалган проектиси ошого ылайыктап унаа кирип чыккан багындай. Склад кылып туруп жанагы товар ташыганга ылайыкташкан экен да. Склад кылганга ылайыкташкан экен. Машина кирип товарын таштайт. Парковка эмеспи деген? Жок, парковканын аркы сода түйүндөрүндө. Парковкага жапызыраак болуп калат да, көрүнүп. Негизи эле жалпы канча орун бар бул жерде? Жалпы сода сатык түйүнү 700 орун бар. 700. Биринчи этажда. Анда экинчи этажды санап алганда. Мына катарларда эле 700 мындан аркы башына чейин. Андан кийин анын экинчи этаждары бар. Кайра эле ошонун экинчи этаждары. Эми баягы бөлүнгөндө алар өзү бөлүнсө көбөйүшү мүмкүн, азайышы мүмкүн. Жана квадратырага жараша. Бул жактагы бул сода комплекс болобу? Бул сода комплекси болот, 4 этаж. Мунун ичинде жанагындай бытовой техника, кийим сатканга ылайыкташтырылган. Мунун ичинде бүт шарттары бар. Мына өзүнүн эмеси менен, автопаркинги менен полный. Андан аркысы да ошондой 2 этаж алдагы. Андан аркысы салынып темир каркас менен турган, ал овощной рынок, жанагы овощ, фрукт саткандарга ылайыктап, алда сырты жылууланып, ичинде бүт шарттар менен, жана вентиляциясы менен, темелер менен ылайыкталган. Могу 2 кабат болуп турган? 2 кабат болуп турганда алдагы жана мебелдерге ылайыкталган, мебель эмеректерди сатканга ылайыкталган. Булар бүттүбү? Булар качан? Булар дайын. Буларды биз дайындап, жана подписоо деп коет го. Дайындап бүт кирсеңер болот, көрсөңөр болот. Кирип бөлүп бердик. Ремонттор болсо ар бир алган кардар өзүнө ылайыктап жасаган да жана. Бул жактан да сатылып атабы? Ижара. Сатылбайт. Бул жактан дагы ижара. Ижара. Булардын ижарасы канча? Булардын ижарасы муну да карап атабыз азыр. Салыштырмалуу шаар ичинде каякта кандай экен, биздин өз шартка ылайыктап муну да карап атабыз. Анткени азыр сода көп жакта эле токтоду. Дүйнөлүк криз биздин бурда Россияга алып эле, Казакстанга алып кетишчи эле. Ошо содалар токтоду, базарда деле сода жок болсо алыш да кыйын да, ошого мындай ижара. Реалдуу ситуацияны ижараны дагычы ошо. Ижара. Сатып алам дегенге сатып алат, ижарага алам дегенге ижара, бирок ижарага мына. Ушу 5-этажга чейин ушундай акыбалда да, даяр. Ар бир сатчу ижарага алган киши келет да, ичин ырастайт, өзүнө ылайыктуу полкаларын коюп несин коет, бирок мына кондиционирование, вентиляция, пожаротушение дегене бүт каралган, нормасы менен биз бүт жакты ылайыктуу. Бул жакты кургандар эмне себептен ошончо эмгек кылып, куруп, бүтүп туруп, анан аягына чыга албай калышты. Сатып кетип калышты. Аягына чыга албай калыштыр. Биз айтып атпаймынбы, 6 ай мурун келгенбиз бияктан ушу. Аягына чыгарганга жардам берейин. Анан эми ушу аягына чыгара албай калышты, жанагындай келишпестиктер болду ичара өзүбүздө. Ошонун себебинен биз өзүбүзгө алганга шарттуу болдук да. Өзүбүзгө өткөзүп алып, аягына чыгарып, логический конец деп айтат го орустар. Логический конецке чыгарып. Башынан эле сиздер дагы аралашып аттыңыздарбы? Жок. 6 ай мурун киргенбиз биз. Башында 24-жылдан салып башташкан экен. Баштап 2 жыл мөөнөт берилген экен, бирок улам чоюлуп келгендиктен биз алганга ушун. Бул жердин аянты канча жалпы? Ошону такташым керек. Жалпы анткени биякта собственность бар, анан эмеде да жерлер бар. Азыр мындай салынып аткан жерлер да бар да, ошолордун баарын такташыбыз керек. Точно азыр айта албайм, жалганчы болуп. Ушунча чоң бүткөн базарды сатып алуу дагы чоң сумма да. Анан сиздер буга чейин эмне иш кылчу элеңиздер, эмне менен алектенчү элеңиздер бир базарды сатып ала турган? Ал менин компетенцияма кирген вопрос эмес да. Мага четкий задача коюлду. Ушакты аягына чыгарып, ишке берип, ыңгайлуу шарттарды түзүп бергенге. Ошол максат менен мен келип ушакта сиздер менен турам. Жетекчиси Козуев Алтынбек ээси. Ээси Козуев Алтынбек. Сиз дайындалган директорду айтылса болот. Жана финансовый жактарын айта албайм. Жок, аяка дагы кирише албайм. Мага четкий коюлган задача ушакты шартын ыңгайлаштырып, аягына чыгарып, сода сатык элдерге ыңгайлуу шартты түзүп бергенге ушу келип мен койгон ишеничти аткарганга аракет кылып атабыз. Вот эксплуатация деп коет го, колдонууга мамлекеттик бүт органдардан өтүп, ар бир требованиясын өтүп, тапшырып беребиз да. Тапшырып алып, биз элдерге беребиз да.
ошону өтүш үчүн алардын да өзүнүн требованиялары бар. Пожарниктердики бар, МЧСтики бар, дагы башкасыныкы бар, светчилердики бар, суучулардыкы, канализация бүт бар. Ошонун баарын официально өткөзүп туруп, биз анан өткөзүп беребиз да. Анан элдер келип эле пожарный гидрант бар. Базар боюнча 9 жерде пожарный гидранттар жайгашкан. Ошо требование, требование деп коет го, технический требование. Ошонун баарына талапка бүт жооп берет. Эксплуатацияга берилди, бул кабыл алдыбы? Азыр ошонун эмесинде, ушул жуманын ичинде уже эмесин актысын алабыз. Бул сода борборду дагы аркы базарларды да. Общий базарга. Общий базарга водо эксплуатация алабыз. Бүт алардын дагы болгон замечаниялар болот, гос органдар келгенде ошолордун баарын исправлять этип, туралап, ылайыктап эметтик, ошонун баарын эметкенден кийин ал карап чыгып азыр бергенге күтүп атабыз да. Бирок жакын арада 1-2 күн ичинде уже алып калабыз. Ушул базарды сиздер качан өткөрүп алдыңыздар, кимден алдыңыздар, кандай шартта алдыңыздар, ушу тууралуу жооп берип коесузбу? Бул базарга биз негизи киришкенибизге 6 айдын алкагы болду. Киришкенибизден кандай бүт оңдоо түзөө иштерине. Буга чейин бул базардын курулушу 2024-жылы салынып баштаган экен. Осо Баткен курулуш деген фирманын. Ошолордон өткөзүп алганбыз. Бирок официально документально өткөндө 1 ай болду. Мына бүт текшерип база карап алат. Силер деле билет болушуңуздар керек. Анан биз өткөзүп алгандан баштап, бияктагы жана жаныбыздагы Мадина базарынын саудагерлери менен сүйлөшүп, шарттарын ылайыктап өткөндө айткандай эле сүйлөшүү жолдору болуп аткан негизинде. Кемчиликтер бар, жок эмес деп айтпайм. Жүздөр көргөндө нар жагы кире бериш, кирген жери. Бул турган кафелердин маңдайына парковка чийилип атат, алар эч кимге мешать этпейт. Ошонун нугу менен келген жол мына 2 тараптуу болот, 2 тараптуу болот да. Түз тягына чыгып кетет. Тягына жана Достоевский көчө деп жаңы салынган көчөгө же наркы Лев-Толстойго чыгып кеткенге шарты бар. 2 тараптуу болот. Пешеходдордун безопасностуна биз мына эки четине могу чийилип турган ак чийиндин эмеси менен эмелер коюлат, бордюрлар коюлат да, машиналар пешеходко мешать этпейт. Тияк нар жак пешеходный зона. Мына азыр пешеходдорду чийдиребиз. Бул түйүндөн чыккан киши бияка пешеходный эме менен биягына өтөт, биягына өтөт. Демек, эки тилке унаа болот, унаа каттай берет, эки чекесине жөө адамдар каттай. Унаалар токтоп турбайт бул жерде. Бияка турбайт. Антиген себеби мына кире бериштеги кафелерге келген кишилер тияка токтойт. Кардарлар үчүн нар жакта 700 машинага парковка каралган, нар жакка токтотуп коюп, ыңгайлуу келе берсе болот. Сатуучулар үчүн жанагы биз айткан нар жакта жолдун жээгинде бир күндүк чоң 350 машинага ылайыкталган эмеси бар. Парковка бар. Жана 3 кабат болуп курулуп аткан ошо парковка башында. Жолдун сыртында. Жок, алдагы торговый центр болот. Алда торговый центр. Алда торговый центр. Жердин үстүндө эле 700 унаага ылайык болот. Ооба, арт жагында чоң парковка бар. Көрсөк болот аякта. Кенен жерде 700 унаа бата турат. Анан мына бул соода саттык түйүнүн астында кайра автопаркинг бар. Буларга ылайыкталган 200 машина алып. Мынанын астында бар. Наркынын астында дагы бар. Бул жана пожарный гидранттар кайсы жеринде көрүп койбойлубу? Пожарный гидранттарында люктун астыларында, люктун ичинде да. Люктун астында. Люктун ичинде. Ичинде ачык жерде жок. Аларды ачык жерлер жанагы эме пожарный груша деп атпайбы, ошолор коюлган. Ачык жагын көрбөзчү. Чийилген проектиге ылайык, техзаданияга ылайык, мына 2ден коюлган мына пожарный безопасность груша бул жана ысыган да. Түшүп кетет. Эми бунун ичинде канча литр суу бар? Жок, суу эмес да, бул жана сухой порошок да. Пожарды басат. Ол квадратурага экөө эсептелген. Кандай пожар болбосун экөө басат. Ошо порошок түшкөндө басат. Порошок түшкөндө отту басат. Бул биринчи кабаттын баарына коюлабы бул? Биринчи кабатка да, экинчи кабатка да полный коюлат. Бирок биз дополнительный өткөндө айтпадымбы, дополнительный мындай жанагы ар бир эмеге 50 метр сайын сыртка чыгарайлы атабыз. Ылайыктап жана эсик мындай кылып ылайыктап чыгарып беребиз гидрантты. Любой моментте пожарный келечек кранды ачат эле суу эметет. Бирок расчет менен, пожарный расчет менен бул мындай ашыкчасы менен эсептелген. Ашыкчасы. Могу грушалар. Азыр сиздер айтып атасыздар, биз сатылбайт, эми ижарага гана берилет, жана $3000 деген буга чейин сатылыптыр деп. Ооба. Эми буга чейин сатып алгандар эмне болот? Акчасын кайтарып бересиздерби? Жок, буга чейин мен айтпадымбы, буга чейин сатылган экен. Алар ким сатып алган болсо, ижарага береби, өзлөрү иштетип, ал өз эрки. Аларды кыйнап эч ким
азыркы малды дагы ага чейин эч ким кыйнап сатып алам. Бизде деле шарттар бар. Сатып алам десе келип сатып ала берет. Сатып алам десе сатып ала берет. Жок ижарага десе ижарага. Сатып алам десе дагы болот экен. Сатып алам десе дагы. Жана мэрдин айтымында биз сатуу деген практиканы жок кылышыбыз керек. Бул туура эмес эми 10 жылдык укукту сатат экен, анан кайра эле бар ижарага тургузат экен депчи. Ал нерсе мындай болду да. Элде болгон информация шарттуу түрдө сатып алышыңар керек деген информация жайылган үчүн биздин мэр ошентип айтып коюш керек да. Шарттуу түрдө сатып ал. Жок, андай эмес, ижара. Анда эми ижарада багы мынча жылга деп түзүлөт да, мөөнөттөр белгилүү. Анткени мисалы үчүн могу жерден бирөө ижарага турса, анан эртең бирөө келип туруп ушул жерде соода жакшы болот экен деп сиздер келип туруп, буну мен сатып алам десе, сиздер сатып ийип анан ортодо үзүүчү болбойбу? Жок, договор түзүлөт да, биздики определенный келишим болот. Келишимдин үстүндө алар ишти алып берет. Клиент көнгөндөн кийин балким 5 жылга, 10 жылгабы ижара келишим түзүлөбү ошондой узак мөөнөткө? Ооба. Келишим түзүлөт ошондо. $3000 сатылган деп атпайбы? Буга чейин сатылган деп. Сиздер азыр кандай шарт болот мындан ары? Кече мэр айтты, эч кандай сатуу болбойт $3000 деген. Жөн гана ижарага бериш керек базарда деп атат. Ушул нерсени карманасыздарбы? Ошол мэрдин талабын аткара аласыздарбы? Ал туура айтып атпайм, элге туура эмес информация жайылып кеткен экен. Ушундай шарттуу түрдө $3000 же алышыңар керек, жанагы $25-30 деген ал туура эмес информация деп мен официально айта алам да, потому что 2024-жылы бул базар салынып баштаганда бизге чейинки салган адамдар $3000 сатканы чын, сатылган экен. Мен өткөндө да айттым, комиссиянын алкагында да айттым, мен ушул жака келип жумушка келгенден бери, ушул жумушка келгенден бери бүт нерсени ревизия кылып атабыз. Ревизия деген бул аныктап, кандай болду эле, эмне болду эле, кандай нерселер өттү эле буга чейин деген ошону аныктап атабыз. Мэрибиздин айтканы аренда боюнча, жанагы сатык боюнча ал бир мажбурлоо жок. $3000 алышың керек же мончадан аренда киришиң керек деп мажбурлоо жок. Ар бир нерсе сүйлөшүү жүзүндө, сүйлөшүү түрүндө кетип атат. Мен өткөндө да айттым, биз обращение жанагы кылганда соодагерлерге ыңгайлуу шарттарды түзүп бергенге биз даярбыз. Ошондо тагы айтасызбы? Азыр мэр айтты, мындай баягы укукту пайдалануу укугун сатуу деген практика болбошу керек. $3000 такыр эле сатылбаш керек. Ал жерге барды, кирди, ижарага эле отуруш керек. Сатып алат деген маселе болбош керек. Айына ижара эле төлөш керек деп атат да. Ушул нерсени ошол мэрдин ошол талабын аткара аласыздарбы? Аткара алабыз. Мэрдин талабын аткара алабыз. Эмнеге дегенде, мен азыр дагы айтып кетем, арендага деген контейнерлер, арендага деген соода түйүндөрү бизде жетиштүү. Биз ошону элге ыңгайлуу шарттарын түзүп берип туруп бергенге даярбыз. Буга чейин канча орундук сатылыптыр сиздер? Биз аны азыр айтпадым, мен жаңы эле келдим бияка. Ошону ревизия кылып атабыз. Бүт ээлерин, мен сатып алгам, мен саткам дегенден чакырып, ошонун баарын списание түзүп атабыз. Жакын арада мен аны мындай предоставить эткенге даярмын. Азырынча так жок. Азырынча так информация. Бирок Мадина базар жана соодагерлер обращение кылган эме боюнча, местолор боюнча биздики жетиштүү, даже ашыкча деп айтсам жаңылышпайм. Биз соода түйүндөрү ижарага бергенге ашыкча деп айтсам мен жаңылышпайм. Ижаранын баалары кандай болот? Мадинада кандай болсо, ошондой баа менен эле көчүрөт. Биз ошондой талап койдук деди мэр. Мадинада азыр сомго 1000 сомдун тегерегинде отурушат экен ижарага. Өздөрүнүн айтымында. Эң жакшы жери жанагы соода комплексинин ичиндеги астына фурнитуралар $25 берет экен квадратына ижара. Ошону мен сизге тактап, мен бул информацияны так точно айтсам, мен жаңылышпайм. Биринчи маселе сиздерге жеткен, элге тараган бул информация туура эмес. Анткени жана 500 сом деген, бул өткөндөн бери эле 500 сом деп атышат. Мадина 3-4 эмеге бөлүнгөн экен. Соода баягы сооданын сатыгына карапчы, кимдин баягы азыраак жагы арендасы, андан кийин орточосу, анан эң кымбаты, кимдин соодасы кандай өткөн болсо. Анан ошол жактан 500 сомдон бул 500 сом деген өзлөрүнүн жана внутренний абонплата деп айтып койсом болот. Абонплата жана бизде эле төлөйбүз го, светке, сууга, тазалыкка, охранага төлөгөн ошол 500 сом, ошол 500 сомдун ичиндеги акчаны айтып атышат да. Чын-чынына
салыштыра келгенде мына биз соодагерлер ар бир точканын соодагерлери менен сүйлөшүп чыктык. $30 $48 чейинки жерлери бар экен. Сөздүн ачыгында. Ошондо сиздерде баалар канча азыр? Мен баягы жакшы соода боло турган жерлер кымбатыраак болот негизи эле бүт жерлер. Анан четирээк жактары арзаныраак болот. Ошондо сиздерде арендасы канчадан башталып, канчага чейин жетет? Ошол жөндө мен жакшыраак айта кетейин. Бул базарды курулуп атканда концепциясы мындай курулуп баштаган экен да, өзү план проект мындай задание болгон экен, техническое задание деп коет. Бир нерсе курулуп баштаган ушундай тех задание. Ошо тех задание мындай берилген, бул базар что арты болобу, что асты болобу, мындай общий обозреваемый болуш керек дегенчи. Асты жок, астында соода азыраак, анын артында көбүрөөк эмес. Например, Мадина базарынан бир жеринен кирип эле бир жерине машина чыга турган болсо, биздики 4 заезд каралган экен. Мына биринчи өзүңөр көргөн эски эң биринчи заезди бул Алматинга көчөсүнөн келет кирген. Андан кийин ал көчө Чүйгө чыгат, андан кийин артында, арткы тарабында Достоевский деген көчө салынган. Ал өзүнчө чоң машиналар киргенге, соодагерлердин машинасын койгонго ыңгайлаштырып 300 машинага стоянкасы менен салынган көчө бар. Андан кийин биякта мына Менделеева деген көчө азыр көрсөңүздөр болот, салынып, ал Лев Толстойго чыккан. Получается, бул базар 4 тарабынан тең, мындай ыңгайлуу. Соода кылганга арты, асты деген жок, 4 тарабы тең ыңгайлуу. Анан бааларды биз айтып атпайбызбы, бааларды биз обсуждать эткенге даярбыз. Антип бирок бөлүнгөн эмес да. Сиздерде белгиленген баа канча учурда? Бул белгиленген баа $20 деп, бул средний бааны айтылган. $20 бирок өткөндө айтылды, мына каралып, азыр каралып, мына мерде айтпады, каралып атат. Анан $20 деселер, деп элечи, бирок чынын айтыш керек, Мадинада $20 көбүрөөк төлөшөт, сөздүн ачыгында. Бул жакта канчадан турат арендага квадрат метрине? Квадрат метр аренда эми бияктагы эки эми түрү бар да. Собственниктер деп коет го, өзүлөрү иштегенде. Анан эмелер субаренда деп конулурчу. Ошо. Бир $800 800 сомдон тегерек чыгып калат да, ошондо. Чарчы метр 800 сомдон, Ошол бул эмне ряд деп коет буну? EH деген ряд да. EH деген. Примерно ошондо мисалы мен деген айына бияка деген бир 18,5 миң төлөйм да. Арендасы чошу менен. Охрана свет менен ошо эсептеп ушундай чыгып калат меники. Собственность болгондочу. Собственность болгондо. А мисалы үчүн баягы собственность субаренда болгондочу? Ал деген уже $6,000 $8,000 чейин жылына. Жылына, Ал только эмесине. Ошо местосуна карайт да. Ходовой место жакшы болсо, анда $8,000 деп коет жылына. А так $6,000 тегере, $6-8,000 болгондо ошондо айына бөлгөндө бир $500 тегерек экен, $500 бир 40 миңдей. Ушундай болот. Аренда бергендер ошондой. Ооба. Анан условиялар жакшы биякта. Пожарный безопасность бар, гидранттар турат любой жердечи, вентиляция жакшы. Жакын жерлерде эле бар экен. Намазканабыз бар, туалет, 4 туалет бар, керек болсочу любой жерде бара аласың да мындай. Проход кенен таза. Пожарный машина спокойно кирип чыгат. Вентиляциядан негизи потолоктор жакшы, бийик. Бизгечи материал салгандан ал тартылбайт экен ал эмесечи, вольтажычы. Ошон үчүн ошондой болот да, бияк бизге ошон үчүн жакшы болуп, удобный болот. Биздики эми бул жерде көбүнчөсү эле собс ар кимиси өзү сатып алган эмес да. Анан ашып кетсе ушул рядда 5-6 ижарага тургандар бар. Ал эми жана контейнер сатып алгандардын ээсине Ошо несине берет? $5,000-6,000 бир жылына төлөшөт. Бир эле. Эми андан кийин айына эсептегенде $500 экен да, 6,000 болсо. $500, $600 тегерегинде айланып калат. Анан кийин адан сырткары мына Мадина базардын эгасына жайракка арендага алдыңкы этажына 800, үстүнө 200. Эконо бириктирип эле 1000 сомдон квадратына төлөйбүз ушул жерде. Бул анын ичине эмне кетет? Суу же Анын ичине 1000 сомдун ичине жөнүп турган элеби же? Бул эми охрананын услугасы дагы майда чүйдө Мадинанын өзүнүн немелери кирет да. Анан светти ошого кошуп туруп, үстүнө дагы учетчиктер бар, учетчиктен чыгарып туруп эле жанагы арендага кошуп эле төлөйбүз. Жанагы 1000 сомдун ичине охранасы, тазалыгын караганды кирет. Полный ошолор Бүт баары ошолорго 1000 сом экен да, Общий 1000 сом. Андан сырткары светке эле төлөйсүздөр, колдонгонго жараша. Светке эле төлөйбүз. Адан башка эч чыгым жок бизде. Же бул базардын хазайыны жок, же тиги базардын хазайыны жок да. Бизге келип Тиги базардыкы табылды. Азыр ошол жактын хазайыны алып келатам. Бирөөнү айтып койду кечегиде. Мына Алишер деген представитель ошондой деп айтты, ама ал киши точно ошонун хазайыны же жакында эле ошол чыга калды, анысы да бизге караңгы.
ошондой. Мына базардын хозяйыны деле келип бизге түшүндүрмө берип дегендей мындай эчтеке айта элек. Бул базардын ээси чыккан жок сиздерге. Соодагерлер, мен базарым ушул эле, менде иштеп аттыңар эле. Мен ушул жакты мындай кылып атам, мен долбоорум мындай эле, тигиндей эле деп. Жок, андай нерселердин эчтекесин айткан жок. Только бизде азыр бир директорду коюп койгон, ал эчтекени чече албайт, бирдеке суроо берсең так жооп бербейт, айландырып эле бирдекелерди айтат. Түшүнүксүз да. Саламатсызбы? Уруксатпы? Бир мүнөткө. Мен атым Элиаман Кармышаков, эркин журналист болом. Мына ушул базардын жетекчиси сиз болосуз да? Да. Ушул базар көчүрүү боюнча эмне болуп атат? Намаз вакыты болуп калды мен. Намаз окуп чыгыңыз, Да. күтүп турат да, ошол жерде болот. İçine girip alıp söyleşelim. Жүрөбүз сонда. Эмне себептен бул Мадина базары жабылган атат? Ордуна эмне кыласыздар ошол суроо? Эмнеге жабылып атат? Базар жабылбай атат. Базар реконструкция болуп атат. Биздин неменин реконструкция болуп атат. Шаардын 2050-жылга чейин башка планы бар да, генеральный план бар. Ошонун негизинде бизге мэриядан кат келген 308-чи МТУнун кат келген, что базарды реконструкция кылыш керек. Заманга сай, заманга туура келетин кылып кайтадан куруш керек, ремонт кылыш керек деген боюнча. Ошол базарды реконструкция кылатын болсак, анда базардагы дүкөндөрдүн баарын чыгарып коюшубуз керек да. Алсыз болбойт да. Ошондой болду. Энди бул шаар мэриянын да талабы, себеби мына жана менин түшүнүгүм боюнча 2050-жылга чейинки ген планда бул жерде базар жок. Бул көрсөтүлмөгөнчү. Ал бул жерде энди реконструкция башталгандан кийин, по-моему, башка неме заманга туура келеткен современный сауда орун курулушу мүмкүн. Комплекс, торговый комплекс или другой, да, вот ошондой болушу мүмкүн. Мэриянын ген планы боюнча бар го, шаардын мэриясы бизге айтышы мүмкүн. Сер берге мындай нерсе кургула, үй кургула, или болмаса сауда орун кургула, или комплекс парк кургула дейдиби. Ошондо биздин немemiz ошона неме келетин болса, чамабыз келсе, аны кылсак болот. Ал енді біз өзімізде сунуш беребиз аны. Өзімізде сунуш беребиз. Мына жерге ген планыңызда курулган экен, бул жерде базар жок экен ген план боюнча. Ошо боюнча биз өзүбүз сунуштан беребиз. Ошо боюнча если мэрия буну бизге тастыктап болады десе, курулат эл үчүн. Ошо. Мына мэрия сиздерге билдирүү бергенге чейин сиздердин соода комплекс куруу планыңыздар бар беле, жок беле? Караңыз, мен сизге айтып атам го, мэрия берди. Ошо боюнча иштеп атабыз. Бергенге чейин бар беле, жок беле? Эми мындай элеман да, сиз вопростан вопроска өтө бермеңиз, айналайын да. Сиз вопросту койдуңуз, мен сизге жооп бердим. Ошо менен биринчи вопросуңуз бүттү. Тактоочу суроо болот да. Тактоочу суроо, онда сиз койгон суроруңузга жооп бердим да. И всё, экинчи вопрос бар. Мэр айтып атат, булар качан долбоорун алып келип, биз бекиткенден кийин гана анан Мадина базарынын толук жабабыз деп. Сиздер долбооруңуздар даярбы же азыр даяр эмеспи же долбоорду эми чийип, эми макулдашып алып барасыздарбы? Бул долбоор боюнча мэрия менен өздөрү немелер сүйлөшүп атат, архитекторлор. Көрсөтүп атат аны. Бул жерде боюнча да. Биз мына катты алгандан кийин сразу уже ал иш боюнча кетип аткан иш. Долбоор даярдалып атат. Ошо боюнча. Качада бүтөт болжол менен. Бул энди мушу немеде болот, немеде, мушу айда бүтөт. Энди оны баардыгы немеден байланыштуу десеңиз, шаардагы мэрия бар го, ошону макулдап берсе, может быть өзү айтат да, бизге андай эмес, мынандай кургула депчи. Ошо менен дальше иш кетет. Демек сиздер бирок энди баары бир энди бул мэриянын тастыктанмаса болбойт да буну. Негизи өзүңүз көрүп атасыз, шаарда заманга, азыркы шаардын талабына туура келмейтин жер боюнча баары жерде ушу кетип атат. Снос болуп атат баары жерде. Ошоңа энди биздин базарда мына заманга мындай алып караганда бүгүнкү күндө энди өзүнүн баардык
өніккен шаһарлардың бәрінде қандай базарлар бар көріп атасыздар. Ошондой болуп атат. Алда туура деп эсептейбиз. Биз өзүбүздүн ишкерлер, биздин ижарачылар агаларга биз максимально алар менен постоянно байланыштабыз. Буларга биз колумуздан келгенче жардамда кылабыз. Анан кийин биз уже мэрия жагынан тастыкталып, мэрге мындай торговый комплекс курасыңар, мэрге парк курасыңар, мэрге үй курасыңар, или башка десе, ошо боюнча иштейбиз да. Мэрия өзү сунуш береби, сиздер сунуштап чыкпайсыздарбы, эмне курушту? Эламан дагы кайтарганга туура келип атат. Мэрия да сунуш береби. Биз де өзүбүздүн проекттерди беребиз да, мындай алып. Уже берилген алар энди иштеп атат ол боюнча. Ошо боюнча макулдашуу болот. Эми мэрия тастыктап берсе ошо болот. Баарыбирчи биз мэрге мындай үй курабыз, или болмаса мэрге бир супермаркет курабыз десек, ал боло бермейт да. Мэриянын макулдугуна. Как же энди шаарды кагаздарын берсе. Талаптын шаар энди мэрия шаарды башкарып аткандан кийин ошо боюнча болуш керек да. Негизи туура болот ал. Енді мен өзім мэрияны елдің талабына, елге туура келетін шарттар менен иш кылат деген үмүттөбүз. Кийинки суроо, учурда базардын ээси ким? Базардын ээси биздин фирманын учредители Нурмухаммад Палван деген жигит. Мадина. Да, ошо Мадинанын. Тарим Трейд деген учредители, да? Тарим Трейд деген учредитель. Бул Тарим Трейдке карай Мадина. Учредитель Тарим Трейд деген ошо. Бул көчө турган азыр Мадинанын соодагерлерине сиздер тараптан кандайдыр бир жеңилдиктер болобу? Эми базар көчөт деп атасыздар. Булар кетет экен ордун таштап. Анан жаңы базар көчүшүнө эми бул канча жылдан бери жайгашып калгандар да. Булар сиздер менен ушунча жыл сиздерге ижарасын төлөп келгендер, башкалар, соодагерлер менен бир жеңилдиктер же башка бир жагдайлар каралабы булар кетип атса? Биздин колумуздан келе турган иш болса, биз карап турмайбыз, ондай ваада берилген буларга. Мен постоянно келет да, иштейбиз да, алар көптөн бери иштеп атат экен. Ошоңа биздин колдон келе турган иш болса, биз кылып беребиз аны. Конкретно айтса, колумуздан келсе, ага ешкандай отказ жок. Себеби мына нече жылдан бери иштейт экен булар, мына бизбен азыр иштешип атат. Ага неме жок, бизден колдон келе, биздин колумуздан келетін иш болса, бул кылып беребиз аны. Мисалы үчүн, жабылардан 2-3 ай калганда ижара акысын албай коюш колуңуздардан келеби? Немеден чыгарарда ижара акысын албай деген колдон келе турган ишти биз немеге карап, жана финансовый экономический показательге карап көрөбүз. Себеби бул биздин базарда алаткан болсак, бул ижараныңдан түшкен акча менен иш кетип атат. Энди сиз айткандай ошол акча мисалы үчүн жетсе, ал эсептеп кылып көрөлөт. Анан туура келсе, может быть, жеңилдик берилет. Или алынат, алынбайт деген энди ага неме жок ол вариант. Себеби бар да, бул жерде нече жылдан бери буларга берилген ижара акысы бар ғой. Бизде ижара акысыны тарифный ставка дейбиз, 1 квадрат метрге. Ал өзгөрбөй келип атат. Сиз өзүңүздөр да билесиздер, ошо нече жылдан бери нече рет кымбатчылык болуп атат базарда. Мисалы үчүн светтин өзү да бир 3 рет кымбаттады. Бирок базардын ижара немеси көтөрүлгөн жок, ошо боюнча калган. Контейнерлер эми собственниктер экен, Энди аркы соода комплекс бар экен го, торговый соода. Алар арендада отурушат экен ижарада. Алардыкы канча? 25 доллар. Ар кандай айтат, ошо сизден сурайын деп атам да, ижарасы канча ал жерде? Сиз мындай да, Эламан мырза. Ижара боюнча договорга кол коюлуп кетип атат, значит баары нормально. Ошо боюнча кетип атат. Иш неме жок азыр. Просто бизде нече жылдан бери көтөрүлбөй келип атат. Советтин өзү, майдын өзү, баары жак кымбатчылык болду, бирок биз максимально алып келип атабыз албаганга. Ошондой болуп кетип атат. Ал энди биздин ижара боюнча мындай арызданып келген адам жок азыр. Мадинада канча болсо, аркы жакта да ошондой баага киргизебиз деп. Мен соодагерлерден сурасам, ар ким ар кандай бааны айтып атат да. Эми контейнерлерди эмес, аркы соода комплексинин ичинде отургандар канчадан ижара төлөйт чарчы метрине? Энди ал жерде муну караңыз да, канча акча төлөгөндө сиз өзүңүз сурап билипсиз аны. Билипсиз да.
Аны бізде договорда қанша жазылған болса, енді ал жерде бар, мысалы үшін 385 сом бар, 500 сом бар, 1000 сом бар. Анан азғанда көптері де бар. Себебі жаңағы сауда орнының жайғашқан жері, сауданың жақсы болатқын, адамдар көп баратқын деген жерлері бар да, шоңа қарап ол арқыл болады өрімде. Қаншаға чейін? Енді ол айтып атам ғой сізге, арқыл. Ана 300 Ең жоғарғысы қайерде тоқтайды? Енді тоқтағаны ол 1000 сомнан өде болып кете береді, жайына қарап та. Ал енді ол сізге азыр мысалы үшін мен 1100 сом, 2000 сом дегеннің меніңше немесі болмаса керек.